Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге үй шартында бет капты кантип жасоонун жолдорун көргөзүп берем. Ал үчүн бизге стерильный марли, кайчы, анан ийне жип керектелет. Бул медициналык марлини дарыканалардан алса болот. Бул өтө деле кымбат эмес. 1 метр марлиден 2 бет кап чыгат, болжолдуу түрдө. Азыр кантип жасалуу жолдорун мен сиздерге көргөзүп берем. Бетке ыңгайлуу жана ылайыктуу болуш үчүн биз монтуп бүктөп алабыз. Бүктөп алгандан кийин муну байлаш үчүн биз сөзсүз түрдө боосун тигебиз. Боосу кантип тигилиш жолдорун азыр айтып берем, көргөзүп берем тигип. Үй шартында тигүү үчүн тигүү машинасы жоктор ушундай ийне жип менен эле колго тигип алса болот. Бул эч кандай кыйынчылык деле жаратпайт. Мына биз тигип аткан масканын бир боосу даяр болду. Азыр биз муну бир бурчуна интип тигип алабыз. Сапаттуу бет кап болуш үчүн медициналык марлиден 6-8 кат болушу керек. Мына биз тиккен бет кабыбыз даяр болду. Бул даяр болгон бет капты колдоноордон мурда сөзсүз түрдө жууп, кургатып, үтүктөп, анан колдонобуз. Бул бет каптын артыкчылыгы көп жолу колдонууга болот.